Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргыз өкмөтү коронавирус менен күрөшүүгө даяр эмес болгонун, бул пандемияга байланыштуу алдын алуу, даярдык көрүү иштерин Коопсуздук кеңеши бир нече ирет тапшырма бергенине карабастан кайдыгерлик кылып жүрө беришкенин президент катуу сындап, айрым жетекчилерге чара көрүлүп, кызматтан кеткени белгилүү. Бирок муну менен эле маселе чечилип калбагандай. Кызматтан кеткен саламаттыкты сактоо министринин ордуна келген Сабыржан Абдыкаримов деле мурдагысынан дээрлик айырмаланбай турганын көрсөтүп жаткандай. Неге десеңиз, бул министр деле маалыматты так берип, жалпак тил менен айтканда өзүнүн ишин тыкылдатып аткарып, баарын өз ордуна коюп кете алчудай эмес. Бул сыяктуу пикирлер күн сайын көп айтылып жатканын сиз деле баамдап турсаңыз керек. Кайтыш болгондордун саны 24. Сабыржан Токтович, кечирим сурайм, сиз адашып алдыңыз го дейм, өлгөндөрдүн саны. Өлгөндөрдүн санын туура эмес айтылган. Өлгөндөрдүн саны 4. Сиз туура эмес айткан. 24 эмес, 4. 4 эле. Жаңы министр иш баштай албай атып, пандемия 5 күндө токтойт деген маалымат бере салган болчу. Анысына мейли, жакшы кабар айтып жатат го деп, эч ким деле жаман айткан жок. Бирок кийин ушул эле министр кайрадан дагы туура эмес маалымат берип чыкты. Бул ирет Сабыржан мырза Жалал-Абаддагы инфекциялык оорукана толугу менен жабылды. Андагы дарыгерлердин баарына коронавирус жугуп калды деп балп этти. Өкмөттүк деңгээлдеги бул кишинин бул сөзү жөн эле жок сөз болбостон, турган калптын, ушактын дал өзү болуп чыкты. Дароо Жалал-Абаддын облустук ооруканасынын жетекчиси министрдин бул маалыматы чындыкка жакын да келбешин билдирди. Демек, маалымат жалган болуп чыкты. Жалал-Абад областында жанагы шаардык жугуштар оорулар бар эмеспи? Ошолордун бардык кызматкерлери бүгүн коронавируска чалдыкканын анықтады. Ошон үчүн биз бул больницаны бүгүн жаап туруп, атайын заключительный дезинфекцияга жиберебиз дагы. Ош областтык аралык больницаны бир корпусун бошотуп, ошол жака жугуштуу оорулардын, балдардын жугуштуу ооруларына атайын койка даярдайбыз. Ал эми тиги больницаны обработканы өткөргөндөн кийин, андан кийин жасайбыз. Мейлеми, министр адашыптыр да дейин десең, андан ашып өтүп, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов да туура эмес маалымат таратканы айтылды. Боронов мырза Оштогу дарыгерге коронавирус илдети ал дарыгер умра тоюна баргандыгы үчүн жуккан деп билдирди. Болгондо да бул министрлердин билдирүүлөрү мамлекеттик телеканалдардын бардык түз эфирлеринде. Элдин баары өкмөттөгүлөр бүгүн эмне дээр экен деп көзү төрт болуп телевизорду карап олтурган чакта айтылды. Бирок ал дарыгер көп күттүрбөй эле кат жүзүндө жообун берди. Социалдык тармактарда жарыяланган катта коронавирус жуккан деген дарыгер эч кандай умра тоюна барбагандыгын, вирус дал ошол обсервацияда бейтаптар менен шарты жок жерде дарылоо иштерин алып баргандыктан жукканын так жана даана түшүндүрүп жазды. Бул дарыгерди ошол бейтапканадагы калган кесиптештери да колдоп, кайрылуу жазып, колун коюп, өкмөттү дарыгерлерге куру доомат артуудан алыс болууга чакырышты. Анан адаттагыдай эле Оштогу бул абалды иликтөө комиссиясы түзүлүп, Бишкектен Ошту көздөй жөнөтүлдү. Инфекция бөлүмүндө иштеген бир врач өзүнүн кошунасын умрага барып, сырттан келген кошунасынын элди чакырган чайына катышып ошол жерде отуруп, кошунасынын үйүндө жуктуруп алганы такталып атат. Ошондон кийин анализ чыкканга чейин өзү да байкабай жүрүп, келип жумушта жүрүп, ошо жумуштагы өзүнүн коллегаларына жуктуруп алганы боюнча саламаттык сактоо министри бүгүн бизге маалымат берип атат. Эсиңизде болсо, карантин башталгандан бери бир канча жарандар коомчулукка туура эмес, такталбаган маалымат таратты деп кармалып, кечирим сурап, тасмага тартылып, бүт жерден көрсөтүлдү. Бул чаралар мыйзам чегинде жана өтө туура негизде болгону анык. Бүгүн деле эгер сиз ушундай жалган маалымат таратсаңыз, жоопко тартыласыз. Балким камакка алынышыңыз да толук мүмкүн. Бирок биз жогоруда айткан министр менен биринчи вице-премьер-министр эмне себептен такталбаган маалымат тараткандыгы үчүн жоопко тартылбай жатат? Жок дегенде кыргыз элинен кечирим сурап, биз билип билбей эле айтып алыптырбыз, кечириңиздер, мындан ары тактап туруп анан маалымат беребиз деп айтышпады. Мыйзам баарына бирдей деп баары эле айтып жүрүшөт го.
Дагы bir söz, мурдагы саламаттыкты сактоо министри деле өкмөт башчыга, президентке, коопсуздук кеңешине демек, биз даярбыз. Эгер Кыргызстанда bir кишиге коронавирус жуккан болсо, мен башым менен жооп беремин деп алдап, жалган маалымат берген турбайбы? Анан неге ал киши жөн гана кызматынан кетип кутулду? Премьер-министрчи, ал киши кайда карап олтурду эле? Балким мунун баары дал ошол премьер-министрдин кайдыгерлигинен, абалга туура так баа берүү жөндөмүнүн жоктугунан болуп жаткандыр. Келген командаңызды чогултуп, өкмөт үйүн өз каалооңуз менен бошотуп бериңиз дейин десең, командасында деле эскилерден 1-2 министр гана калган болбосо, калганы ансыз да кетип болду. Өлкөдө болсо коронавирус илдети жуккан жарандардын, анын ичинен илдет жуккан дарыгерлердин катары күн сайын калыңдап жатат. Эми кимиси кетет, кимиси келет белгисиз го, бирок чет өлкөлөрдө Кыргызстанга келе албай, аэропорттордо, чек араларда талаалап жаткандар да аз эмес. Бул абалдын баарын көрүп туруп, сизге баягы эле сураныч менен кайрылабыз. Үйүңүздө болуңуз, карантиндин эрежелерин сактаңыз. Ооруну жугузуп албаңыз. Оору жок экен, ал жөн гана саясат деген күмөнгө алдырып, өзүңүздүн өмүрүңүздү тобокелге салбаңыз. Тетрисинче, оору бар, андан сактаныш керек деп аракет көрсөңүз, өз саламаттыгыңызды эксперимент кылып ойногондон көрө акылдуу кадам болот эмеспи? Саламатта калыңыз.